Рахмат, урматтуу РСК Айыл банктын жетекчилери биякта отурасыңар. Айыл чарба министринин орун басары 2021 жылдын ноябрында улуттук коопсуздук совбез өтүп жатканда мамлекет башчысы сөзү бар да, 97% ошол именно айыл чарба жаатындагы кредиттерди өкмөттө иштегендер, жогорку кеңеш депутаттары 30 жылда болгон тарых жөнүндө сөз кылыптыр да. Губернаторлор, анан алардын тегерегинде туугандары ошол кредиттерди алыптыр деп. 3% биздин фермерлер дыйкандарга жетиптир деп. Анан ошол жерден ГКМБнын жетекчиси, укук коргоо орган УКМКнын жетекчиси айтып атат да, УКМКнын жетекчисинин Айыл банкта сотко чейинки териштирүү иштери коррупция боюнча иш козголгон деп, ошол Айыл банктагы иш эмне менен бүттү эле? Именно ошол кредиттер боюнча. 2021 жылдын ноябрында айтылган сөздөр да. Совбезде айтылган сөздөр. Билесиздерби? Маалымат барбы? Бул боюнча мен ошол эгер туура түшүнүп атсам, ошол 23 жылы май айынан баштап чоң комиссия түзүлгөн, межведомственная комиссия. Ошо межведомственная комиссияга ошо сиз айтып аткан органдар Минсельхоздон, Минфинден, Национальный банктан, Счетный палатадан жана башка органдардан. Сиз канча жылда иштегениңизге? Мен 22 жылдан баштап иштейм. Башынан 22 жылдан баштап. Кайсы айынан баштап? Түшүнгөн жокмун. 22 жылдын кайсы айынан? 22 жылдын апрель айынан баштап. Анда сизде кичине мындай маалымат, бул иш козголуп, бул аягына чыктыбы, чыккан жокпу, ошол мага жазуу түрүндө берип коюңуз, сизде маалымат жок. Андан кийин парламентте буну депутаттар көтөрөт, ошол маселени. Ошонун арасында мен да ошол маселени көтөргөндөн кийин ошол межведомственный комиссияны түзөсүздөр. Комиссия түзүлүп, мурдакы айыл чарба министри май айында мага жөнөтүлгөн каты бар да. Мындан ары РСК, Айыл банкта, бир дагы жогорку кеңешке, же өкмөттүн мүчөлөрүнө тиешелүү компанияларга, аффилированный компанияга кредиттер берилбейт деп. Биякта менин коллегаларым көтөргөн маселе эмнеде болуп атат? Элдин нааразычылыгы бүт эле чоңдор ошол кредитти алып кетип атат, туугандарына берип салып атасыңар, а бизге жетпей атат деп, анан бизге кайрылып атышпайбы? Кептин баары ошондо болуп атат. Азыр макул биз түшүрүп берсек дагы, 10%ке түшүрсөк дагы, жогорку кеңеш палатасын баары түшүрүп берсек дагы, ошол кредиттер бизге ким кепилдик берет? Ошол кредиттер жанакы региондордо бизге жетпей атат деген адамдарга чейин жетет деп кепилдик берилбейт да. Мына ошол 1,5 жылдын ичинде бир дагы, именно банк экөөңүздөргө суроо берем да, бир дагы жогорку кеңештин депутатынын тегерегиндеги компанияга, бир дагы өкмөт мүчөсүнүн тегерегиндеги компанияга, алардын туугандарына, губернаторлордун аранын тегерегиндеги компанияларга берилбейт деп кепилдик бере аласыздарбы? Анткени могу проценттер боюнча комиссия, мисалы, депутаттар түзөм десе, тизмелерди алсак, ошонун арасына чыкпайбы ошол маселе? Мына коопсуздук комитетинде мына 3 жыл болуптур да президент айткан сөзүнө. Бере аласыздарбы? Урматтуу Эльвира Азмабековна, бул тууралуу агроөнөр комплексин кредиттөө долбоорунда ачык айкын жазылган толугу менен. ПДЛ код, политическое дипломатическое лицо, же ПЗЛ, политическое значимое лицо, кредит алууга укугу жок деп. Кимдин? Депутаттардын. Биз ошо өзүбүздүн нормативкаларга киргизгенбиз. Аффилированные лица — это семья, родственники, а семья — это муж, жена и все, да? Туугандары дегенде кандай? Бир туугандары дегенге? Ошол ошол тартип менен иштеп келатабыз бизчи бүгүн. Ошо именно ПДЛ, ПЗЛдерге кредит. Сиз туура түшүнсөңүз, сиз ишиңизди кылып атасыздар, мен түшүнүп атам. Просто депутаттар көтөргөн маселе эмнеге бизге эл кайрылып атат? Кредиттерди мына 22 жылы президент айтып атат да, 26 миллиард сом бөлүнгөн айыл чарба министрликке, ошондо айыл чарба жаатына. Анан деген 1,5 миллиард деген урук алууга, 1 миллиард ирригацияга берилет, калган баарын ошо кредиттер бөлүү, айыл чарба фермерлерге кредиттер берүү боюнча. Анан 3% фермерлерге түшүп атат депчи, калгандар 97-30 жылдан бери алып жүргөн именно мамлекет бийликтеги адамдар алып калып атат. Анан эл ошого нааразы болуп атат деп. Анан кат жөнөтүлгөндөн бери 22 жылы май айында мен ошол катты алам да, айыл чарба министринин, мурдакы министрден. Анан бирок деген биз буну көзөмөлдөй албайбыз, буну түзмө-түз РСК Айыл банк көзөмөлдөйт деген деп мага жооп бар да, мен ал катты сизге көргөзө алам да, ошентип жооп беришет.
Жок, мындай кепилдик бере албайбыз биз дагы. Ал себептен бизде мындай утвержденный список болуш керек. Связанных аффилированных лиц туурабы. Биз аларды билбешибиз Анда да биз мүмкүн. деген 10%ке могу азыр түшүрөм дегендин мааниси жок болуп калып атат да. Эл баары бир бул түшүрүп берсек дагы аягында ошентип жалаң эле аффилированный компанияны алып калышып жөнөкөй ишкерлерге жетпей калып атат деп, ошондуктан үстөк пайызын түшүрүлө деп депутаттар ошол жагынан жардам берели деп атышат да. А бирок баары бир деген маселе чечилбейт экен да. Мен сизди күнөөлөгөн жокмун. Сиз деген ошол компания ким тиешеси бар экен бизде тизме жок деп атасыздар да. Коррупция ошол болуп калып атпайбы? Мен кошумчалап кетейинби? Ошо бул именно айыл чарбасын каржылоо долбоорунда биринчи иш аракет ошондой чоң сумма болбосун деп, ошо ФСК 11-ден баштап, былтыркы 22-жылдан баштап 20 пайызды сумманы кыскартканбыз. 500 миңге чейин эле болсун депчи, чтоб кызыктар болбосун. Бул простой эле. Жанар мырза, жеке менин үстөк пайызга суроом жок. Анткени региондордогу фермерлер азыр берилип жаткан кредитке ушул пайызга деле ыраазы болушат да. Ошол бизге берилсин деп мага кайрылганда ошентип айткан. Ошол айтылган кредиттерди бизге жеткиргилечи деп. Өздөрүңөр үч жактан өздөрүңөр эле талап бизге жетпей атат деген маселе болгон да. Анан айыл чарба министрине кайрылсам, ал киши мага мынтет. Кредиттерди мен эмес, РСК Айыл банк бөлүштүрөт. Сизге айтып атсам, сиз айтып атасыздар. Бизде эми тизме жок. Биз кайдан билебиз ким депутаттын, ким губернатордун, ким вице-премьердин же премьер-министрдин тууганын биз кайдан билебиз деп силер мыйзам чегинде жооп берип атасыздар да. Сиздики туура. По факту мындай да, мыйзамга такап. А бирок деген чыныгы турмушка келгенде бул мыйзамдан чыгып кетип атат да. Чыныгы турмушка келгенде этикалык момент деген этический кодексте жазылбайт андай нерселерчи. Этический кодекс бизде иштебейт. Аягында деген ошол элдин нааразычылыгы ошол. Дело не в процентных ставках. Они даже вот этим процентом будут рады. Но дело в том, что даже эти проценты не достаются деп атат да. Поэтому мен коллегаларга чакырат элем, андан көрөк ушул алынган кредиттерди мына 2022-жылы, 2023-жылы берилген кредиттерди андан көрөк ошондой бир тизмени берели буларга да, бар болсо. Же Минюст менен ошону иштеп чыгалы да. Вот это положено, вот это не положено. Бирок анда дагы мыйзам бузулуп калат деп, конституция бузулуп калат деп, ошол ашыкка чыгып кетет да. Ошол ашыкча чаап кеттиңер деп сиздер да биздики да күнөөлөйт, туурабы? Ошол себептен баягы эле кишилер алып атат. Кайрадан дебесинде ФСК 12 долбоорунда ФСК 11-де алган кардарлар бул ФСК 12 долбоорунан ала албайт деген ошо киргизилген да ошол долбоорго. Баягы эле кишилер кайрадан ошол жеңилдетилген. Эгер ал компаниянын жааптуу жаңы компания ачса ала алабы? Биякта Ал компаниянын атына алынат да. Биякта физический лицолор жөнүндө болуп атат да в основном. 150 миң сом. Биякта юридический лицолор жок, компания жөнүндө сөз жок. Биякта бүт жеке ишкерлер, дыйкандар, фермерлер. Бир адамдан алып башка туугана регистрация салынып калбайт да. Здесь этический момент. Здесь мен сиздерге вообще күнөө койбойм, анткени мен түшүнүп атам да. Силер деле мыйзамга келип такалып атасыңар да. Мен ойлойм, бул ошол жагынан жакшылап иштесеңер, региондордо өзүңөр кыдырып, чын эле ким алып атат, текшерип, ошол айылдарда кыдырып барып болуп келсеңер, бир тегерек столдар. Андан көрө депутаттар чакырат элем, ошо региондордо чыгып, ошол алган компаниялардын арасында могулар чын эле алдыбы деп тизмелерди биз алганбыз. Убакыт өтүп кетти, ковид абагында ар кандай болуп кетти да. Андан көрө ошол алыскы, ошол Баткен деп атабыз, тоолуу аймактар деп атабыз, ошол айга чыгып, чоң алайдагылар кайрылган, мисалы мен өзүмө кайрылган адамдарды айтып атам да. Ошол региондордон сурап керсек, может быть, нам вместе это надо отработать. Ошол туурараак болмок да. Толук менен кошулам, кошумчалап кетсе уруксат берсеңиздер. Ошол тескемеде камтылганда банктардын азыр укук берилген, керек болсо кошуналардан дагы сурамжылап, ошол берилген маалыматтарды тактоо иретине ошого чейин барууга тескемеде дагы камтылган да ошолор. Анан дагы бир сураныч, Акылбек мырза, анан Жанар мырза, бизге кайрылгандардын көпчүлүгү маалыматка кайрылса орой мамиле кылышат да. Банктарга барганда орой мамиле, особенно РСК и особенно Айылбанк. Очень грубое отношение ваших сотрудников. Мындай адамдарды колунда бар, колунда жок деп, чиновниктер барса, конечно, соответствующий тосуп алышат да. Анын баардыгы эле түшүнөт. Жөнөкөй жарандар кайрылса деген, мындай ошол этикалык бир тренинг өткөрүп берилечи. Пожалуйста, дүйнө жүзүндө башка банктарга кайрылганда кандай болот, кантип үйрөтүшөт, тимбилдинг деген бар. Просто элементарное обращение к клиентам да. Макул сунушуңузду биз эске алабыз. Мунун үстүндө иштеп келатабыз. Ошол коммерчиялык банктардан үйрөнүп алсаңыздар, рахмат. Биз ошону эске алабыз. Рахмат.